Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу туугандар, Аллах Тааладан жардам сурап, араб тили сабактарын улантабыз. Бүгүн китебибиздин акыркы сабагы болгон 23 сабактын көнүгүүлөрүн туралайбыз. Жана бул сабактан кийин дагы бир видео чыгарабыз. Ал видеодо ушул китептеги 1 сабактан 23 сабакка чейин жолуккан баардык сөздөрдү кыргызчасын которуп, сөздүк катары сиздер жаттап алышыңыздар үчүн сабак кылабыз. 500 сөз, 1000 сөз, 2000 сөз болушу мүмкүн балким. Ошол сөздөрдү сиздер жатташыңыздар үчүн. Андан соң туугандар, сиздерден суроо, ушул китепти аяктаган соң, бул биз окуп жаткан китеп Дурусул лугатил арабияти ли гайри натикина биха аттуу Шейх Фа Абдурахим жазган китеп. Азыр биз 1 бөлүгүн окуп бүткөн турабыз. Бул китептин дагы калган бөлүктөрү бар. Сиздерден суроо, ушул китептин 1 бөлүгүн аяктаган соң мына ушуну араб тилине тиешелүү кайсыл илимдерден сабак баштайлы? Нахвуданбы, же сарфтанбы, же тажвид, тамгалардын махраждарынанбы, же болбосо араб тилинде жазганды үйрөнүүбү, жана башка илимдерден. Өз оюңуздарды сөзсүз комментарийге жазып калтырыңыздар. Себеби биз сиздерден тест түрүндө сурамжылоо үчүн мүмкүнчүлүк жок бизде, андай катталуучулардын санынын аз болгонуна байланыштуу. Анда эмесе туугандар, азыр болсо көнүгүүлөрдү окуйбуз. Бисмилла. 121 беттеги көнүгүүлөр. Тамарину көнүгүүлөр. Негизи эле 22 жана 23 сабакта мамнуу минас сарф аттуу ысымдар жөнүндө болуп жатат. Ал ысымдардын эки өзгөчөлүгү бар туугандар. Унутпагыла, биринчи өзгөчөлүгү эмне экен? Исмун ла юнавван. Танвин албаган ысым. Экинчи өзгөчөлүгү ва южарру бил фатхати ниябатан анил касра. Касранын ордуна фатха менен жар болот. Танвин албайт, жана касра фатха менен жар болот. Эки өзгөчөлүгү бар. Азыр ошол касра фатха менен жар болот дегенге тиешелүү көнүгүүлөрдү иштейбиз. Биринчи көнүгүү тааммал аламсилатал атията. Келерки мисалдарга ой жүгүрт. Мухаммадун мунсариф ысым, Зайнабу гойру мунсариф. Мамнуу минас сарф ысым. Айырмасын карайбыз. Мунсариф ысым кадимки ысым туугандар. Танвин да калат, касра да калат, жана башка бардык аракеттерди алат. Сүкүндөн башка албетте ысым эч качан сүкүн албайт. Мин Мухаммадин, Мухаммадтан, танвин турат, касра дагы. Иля Мухаммадин, Мухаммадка, ли Мухаммадин, Мухаммадтыкы. Китабу Мухаммадин, Мухаммадтын китеби. Китабу мудоф, Мухаммадин мудоф илейхи. Мудоф илейхи дайыма жар болот дегенбиз. Бул негизги эреже. Экинчи Зайнаб сөзү. Зайнаб аял кишинин аты. Мамнуу минас сарф. Мин Зайнаба. Караңыздар, танвин алган жок, жана дагы касра да болбой фатха менен жар болуп жатат. Мин харфу жар кирди, өзүнөн кийинки ысымды жар кылды. Зайнаб сөзү жардын белгиси эмне экен бул жерде? Фатха. Эмне үчүн? Себеби бул ысым мамнуу минас сарф. Мына ушундай гана. Зейнептен иля Зайнаба, Зейнепке ли Зайнаба, Зейнептики китабу Зайнаба, Зейнептин китеби. Китабу Зайнабин дебейбиз туугандар. Себеби Зайнаба мамнуу минас сарф. Ал фатха менен жар болот. Экинчи көнүгүү икра вактубы, оку жана жаз. Буну сиздер дептерге жазышыңыздар керек болчу. Азыр болсо окуп гана өтүп кетебиз. Биринчи хаза ал-китабу, хаза ал-китабу, бул китеп ли Мухаммадин, Мухаммадтыкы. Мухаммадин кадимки эле ысым, танвин касра. Ва залика ли Зайнаба, жана тиги Зейнептики. Ли кирди, өзүнөн кийинки ысымды жар кылды, жардын белгиси фатха. Себеби Зайнаб сөзү мамнуу минас сарф, фатха менен жар болот. Залика кечиресиздер, захаба Халидун, Халид кетти дейт, иля Ахмада, Ахмадка кетти. Халид Ахмадка кетти. Иля Ахмада, фатха менен жар болуп жатат. Булардын бардыгын өттүк туугандар. Себеби булар Ахмад фейл сүрөтүндөгү адамдын аты.
Zahaba abi, min atam ketти дейт. Ila Mekkete, Mekke'ye gitti. Mekkete olat sebebi. Mekke sözde memnu min sarf. Ve zahaba ammi, jana min agam gitti. Ammi agam atan erkek bir tuanı. Jana min agam gitti ila Cuddete, Ciddaga gitti. Бул дагы жердин аты мамну мин ас-сарф. Женский род тогат. Ухту Марвана. Ухту Марвана. Ухту Марвана. Марвандын эжеси же карындашы. Ухту Марвана маридотун. Орлуу дейт. Марвана болот. Марванин болбойт себеби. Ухту мудоф, Марвана мудоф илейхи. Жар болуш керек. Жардын белгиси фатха себеби Марван ашыкча алиф нун менен аяктап жатат. Айна заужу Хадижата. Хадижанын күйөөсү кайда? Заужу мудоф, Хадижата мудоф илейхи. Жардын белгиси фатха. Хуа фи Лондона. Ал Лондондо. Фи Лондонин болбойт. Лондона болот себеби бул арабча эмес ат. Сайяроту Хамидин жадидатун. Хамиддин унасы жадидатун жаңы. Бул жерде кадимки эле ысымдар мунсориф. Ва сайяроту Ибрахима, жана Ибрахимдин унасы Ибрахима болот. Жардын белгиси фатха. Себеби бул мамну мин ас-сарф. Кадиматун, жана Ибрахимдин унасы эски. Байту Холидин, Халиддин үйү кабирун, чоң. Кадимки эле мунсориф ысымдар. Ва байту Усамата, жана Усаманын үйү согирун, кичине. Жана Усаманын үйү кичине. Бу жерде байту мудоф, Усамата мудоф илейхи. Жар болду, мудоф илейхи дайыма жар болуш керек. Неге фатха болуп калды десе, бул жар болуп эле турат, бирок жардын белгиси фатха. Себеби бул ысым мамну мин ас-сарф. Айна захаба абука я Лейла. Эй Лейла, сенин атаң кайда кетти? Захаба кетти иля Багдада. Багдадка кетти. Иля Багдада болот. Жардын белгиси фатха. Фи Истамбула. Фи Истамбулин болобу же фи Истамбула болобу? Туурасы фи Истамбула болот себеби Истамбул сөзү арабча эмес ат. Фи Истамбула, Стамбулда масажиду касиротун. Көп мечиттер бар. Масажидун болобу же ду болобу? Жөн гана масажиду болот. Себеби танвин албайт бул. Сыйгату мунтахал жуму, ортосу алиф, жаму таксир, ортосу алиф. Ошо алифтен кийин эки тамга келип жатат. Демек не дейт бул? Стамбулда көп мечиттер бар. Инди, менде хамсату мафатиха. 5 ачкыч бар. Мафатихин болуш керек эле өзү. Бул жерде мафатиха болуп жатат. Себеби бул ысым мамну мин ас-сарф, жардын белгиси фатха болот. Неге жар болот бул жерде билесиздерби туугандар? Сан жана саналган нерселерди өткүп жатканда айтканбыз, 3-төн 10га чейин саналган нерсе жар болот деп. Мына 5 ачкыч деп жатат. Ачкыч саналып жатат. Демек, ошол жар болуш керек. Бул жерде мамну мин ас-сарф жардын ордуна келип калды. Фатха менен жар болот. Түшүнүп жатасыздар? Ал-Ка'бату, Ка'ба фи Макката. Меккеде, Ка'ба Меккеде. Фи Макката, фатха менен жар болуп жатат. Фи хаза шари'i, бул көчөдө саласату масажида. 3 мечит бар. Масажида болот. Масажидин болбойт. Хаза табибу, бул дарыгер. Исмуху Уильяму, анын аты Уильям. Уильямун болобу же Уильяму гана болобу? Уильяму болот. Себеби Уильям башка өлкөдөгү ат, арабча эмес. Вахуа мин Лондона. Бул дарыгер, анын аты Уильям, вахуа мин Лондона деп жатат. Жана ал Лондондон. Лондона фатха менен жар болот. Вазалика, жана тиги исмуху Луису. Луису. Жана тиги анын аты Луис дейт. Луис. Луисун болбойт, бул да арабча эмес ат. Вахуа мин Бариса, жана ал Парижден. Бариса болот. Фатха менен жар болот, себеби бул арабча эмес ат. Сайяроти мин унам лаунуха ахдору. Анын өңү жашыл. Менин унам, анын өңү жашыл.
Ахдорун болбойт, өңдөрдүн бардыгы мамну минас сарф айтканбыз. Себеби булар фейл сүрөтүндөгү сыпаттар. Инди qaламун Инди qaламун ахмару. Менде кызыл калем бар. Qaламун ахмарун болбойт. Qaламун сыпатталган зат туура. Ман'ут ахмару десе наат. Бул танвин жагынан эриш керек деген шарты жок тугандар. Домма жагынан гана эришсе болду. Роф абалы. Ахмар сөзү танвин албайт. Өңдөрдүн бардыгы мамну минас сарф. Албайту алхараму. Албайту алхараму фи Макката. Харам үйү Меккеде дейт. Харам үйү деген не? Кааба тугандар. Кааба Меккеде деп жатат. Албайту алхараму фи Макката. Харам үйү Меккеде. Захаба Ахмаду фи Макката деп жатат. Көрдүңүздөр, фи Маккатин дебей. Себеби бул женский роддогу ат. Захаба Ахмаду. Ахмад барды ила Мухаммадин. Мухаммадка. Ила Мухаммадин. Кадимки эле танвин менен болуп жатат. Захаба Мухаммадун. Жана Мухаммад барды ила Ахмада. Ахмадка барды. Ила Ахмадин эмес, не Ахмада. Харфу жар кирди, өзүнүн кийинки кысымды жар кылды. Ахмад сөзүн жар кылды. Жардын белгиси фатха. Себеби бул Ахмад сөзү мамну минас сарф, фатха менен жар болот. Анта мин Макката. Сен Меккеденсиңби? Анта же болбосо анти. Бул жерде каалагандай кылсаңыздар болот. Биз кимге кайрылып атканын билбейбиз. Балким аялга кайрылып жаткандыр, балким эркекке. Анта мин Макката. Сен Меккеденсиңби? Ла ана минат Таифи. Жок, мен Таифтенмин. Мин Макката болуп жатат. Себеби Макка сөз мамну минас сарф. Минат Таиф кадимки эле. Себеби алиф лам турат. Жана Таиф сөзү негизи эле мунсариф. Ухту Фатимата. Фатиманын эжеси, же сиңдиси Талибатун, окуучу. Фатиманын сиңдиси окуучу. Ухту мудоф, Фатимата мудоф илейхи. Мажрур жар абалында. Жардын белгиси фатха. Үчүнчү көнүгү Икра ал-калимати латията вактубха ма'a dabti авахириха. Сөздөрдү окуу жана акыркы аракеттерин коюп жаз. Булар оңой эле туугандар. Мамну минас сарф аттуу ысымдарга жөнөкөй гана домма коесуздар, же болбосо харфы жар кирсе же жар абалында болсо фатха менен жар кыласыздар. Мунсариф ысымдар кадимки эле туугандар. Негизги эле эрежелер менен кирет. Аминату танвин албайт. Мин амината фатха менен жар болот. Ли ахмада фатха менен жар болот. Ахмаду алдында эч кандай харфу жар же сөздөр келбесе, ал домма мойдун роф абалында калат. Негизги абал бул роф абалы туугандар. Ошол рофтон анан ар кандай себептер менен насб жар абалдарын өтөт. Жалгыз турса аны роф абалында кыласыздар. Ахмаду Ахмад. Усману Усман. Усман танвин албайт булар. Мин Пакистана Пакистандан. Пакистану Пакистан. Ли Хадижата Хадижаныкы. Ландану Лондон. Ила Багдада Багдадка. Истанбулу Стамбул. Маккату Мекке. Фи Макката Меккеде. Джуддату Джудда. Масаджиду мечиттер. Фи мадариси. Фи geçesler фи мадариса болот, фатха менен жар болот. Яқубу Яқуб. Ли Исхақа Исхақтыкы. Муавияту Муавия. Мин Муавията Муавиядан. Ли Аишата Аишаныкы. Аишату Аиша. Мухаммадун Мухаммад кадимки эле мунсариф ысымы Мухаммад. Халидун Халид. Мин Аббасин Аббастан Аббас кадимки эле мунсариф ысым. Ну'ману Ну'ман. Хамидун Хамид. Төртүнчү көнүгү уктубил а'дада мин 3 ila 10 waj'al kullan min al-kalimati al-atiyati ma'dudan laha.
3'төн 10'га чейин сандарды жаз жана төмөндөгү сөздөрдү ошол сандарга саналган нерселер кыл дейт. Бул жерде мен мейманкана фундук сөзүн жаздым. Сиздер болсо бардыгын жазыңыздар туугандар. Менде бардыгын жазганга бош жай жок. Фундук сөзү көптүктүрү фанадик мамнуун минас сарф сыйгатум тахил жуму. 3'төн 10'га чейин саналган нерсе жарап алынды болот дегенбиз. Бул жерде жарын белгилери фатха болуп калат. Себеби бул мамнуун минас сарф. Саласату фанадико 3 мейманкана, арбаату фанадико 4 мейманкана, хамсату фанадико 5 мейманкана, ситтату фанадико 6 мейманкана, сабаату фанадико 7 мейманкана, саманияту фанадико 8 мейманкана, тисату фанадико 9 мейманкана, ашарату фанадико 10 мейманкана. Калган сөздөрдү дагы мына ушундай кылып жазышыңыздар керек болчу. Көптүктүрлөрүн айта кетели. Масжид, масажид болот. Фундук, фанадик, миндил, манадил, мифтах, мафатих, садиq, асдиқа, замил, зумала, курсиюн, караси, мадрасатун, мадарис, дакикатун, дакаик болот. Мына туугандар, бул китебибиздин биринчи бөлүгү да аяктады. Аллах субханала тааля бардыгыбызга пайдалуу илим берсин. Кийинки сабакта бардык сөздөрдү кыргызчага которуп сиздер жаттап алышыңыздар үчүн сөздүк катары бир сабак кылабыз. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Валлаху а'лам ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.